Мен Сатарова Садат, эл аралык Мерско уюмунун менеджери, жергиликтүү бийлик органдарынын иштөө боюнча. Биз жаңы долбоорду баштап жатабыз. Бул долбоорубуз билим үчүн азык жана балдардын тамактануусу. Бул долбоорду Америкалык айыл чарба департаменти каржылап жатат. Макковерин долбоору программасындагы долбоор. Кыргызстанда Кудай буйрса буга чейин да бул ушулундай эле 4 жылдык чоң долбоорду ишке ашырганбыз. Кыргызстан боюнча 510 мектепте ысык тамактарды уюштурганбыз. Азыр ал долбоор бүтүп, экинчи долбоорду алдык. Бул долбоорубуз дагы 5 жылга созулат. Кудай буйрса, Кыргызстан боюнча биз 7 областта 400 мектеп менен иштейбиз. Биздин эң негизги максатыбыз балдардын ысык тамак уюштуруп, билим сапатын жогорулатуу, ошондой эле балдардын ден соолугуна кам көрүү. Бүгүн Кадамжайда өтүп жаткан семинарда дагы ушул долбоор боюнча чакан презентация жасайбыз. Жана ушул 20 ашыгыраак мектепте Кадамжай районунда область боюнча, Баткен область боюнча биз 40тан ашыгыраак мектептер, 43 мектепке жардам бергенбиз. Азыр дагы бир 26 мектепти алабыз деп ойлоп турабыз. Жакын араларда иш баштайбыз. Ошондой эле биз бул долбоордун аркагында мектептердеги ашканаларды жабдуулар, бүгүнкү күнгө керектүү болгон жабдуулар менен жабдып, ашпозчуларды окууларын өткөзөбүз жана окуучуларга эң керектүү болгон продукталар менен камсыз кылабыз. Бул ун, күрүч, май, байытылган жасмык, буурчактарды беребиз. Ошондой эле биз мугалимдерди жаңы талап менен окутуу боюнча, позитивдик дисциплина, балдарга ыңгайлуу чөйрө түзүү боюнча дагы окутабыз деп ойлойбуз. Андан тышкары биздин долбоордун алкагында инфраструктуралык жардамдар көрсөтүлөт мектептерге. Анан дагы бир чакан кичинекей компонентибиз бар. Бул мектептердин алдына бактар тигип берүү. Бул бактардан түшкөн түшүмдөр боюнча балдардын тамагынын сапатын жакшыртуу. Бозова Сайкал, USAID мыкты азыктануу долбоорунун Баткен областу боюнча координатору. Бүгүн Кадамжай районунда айыл өкмөттөрү, депутаттар жана ошондой эле эл аралык уюмдар менен бирге азык-түлүк коопсуздугу жана тамактануу программасын ишке ашырышы боюнча Баткен областында, өзгөчө Кадамжай районунда ошол айыл өкмөттөрдүн жана ошондой эле айылдык кеңештин депутаттардын маалыматын жогорулатуу боюнча ушул программа боюнча ушул жыйынды уюштуруп жатабыз. Баткен областу боюнча ушул программанын ишке ашышы боюнча көп тармактуу платформа уюшулган. Ошол көп тармактуу платформанын 2022-2023 жылга алынган планы бар. Ошол планы боюнча ошо бүгүн биз Кадамжай районундабыз. Эмне себептен Баткен областында бул маселе аябай маанилүү. Себеби дегенде балдардын боюнун өсүшү, 5 жашка чейинки балдардын боюнун өсүшү 11%ке төмөн. Ошондой эле төрөт мезгилиндеги аялдардын аз кандуулугу 40%тен жогору, 5 жашка чейинки балдардын аз кандуулугу 40%тен жогору жана айтылган 11% балдардын боюнун төмөн болушу бул тамактануунун кесепетинен да. Мына ошондуктан бүгүн ушул жыйында айыл өкмөттөр менен бирге план түзүп 22-23 жылга анан ушул пландын алкагында иш жүргүзөбүз деп чогулдук. Максаты абдан чоң, өтө керектүү. Биз USAID мыкты азыктануу долбоору ушул программанын ишке ашышына жооптуу катары белгиленгенбиз өкүлчүлүктөн. Мына ушул чогулушту өткөзүп жатабыз. Сарымсак Абдулла Сәтказиевич, Кадамжай райондук билим берүү бөлүмүнүн окуусулдук кана башчысы. Биздин Кадамжай райондук билим берүү бөлүмүнө караштуу билим берүү мекемелеринде 37 мектепте бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасында киргизилип, балдарга ысык тамак берилүүдө. Ошондой эле Мерско уюму тарабынан 13 мектепте 3967 окуучуга бүгүнкү күндө ысык тамак берилүүдө. Ошо балдардын ысык тамак берилүүсүнө чоң салымын кошкон Мерско уюмуна жана USAID уюмуна бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасынын кызматкерлерден биз чоң терең ыраазычылык билдиребиз. Ошол биздин мектептерде балдардын билим сапатын көтөрүүдө жана катышууну жогорулатууда чоң салымдарын кошуп жаткандыгы үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. 50
биздин Кадамжай райондук билим берүү бөлүмүнө караштуу 50 мектепте ысык тамак берилип жаткан болсо, 30 мектебибиз чачка чай жана булочка менен чай берилүүдө бүгүнкү күндө. Дагы ошол 30 мектебибизге ысык тамакка киргизүү боюнча иштер жүргүзүлүп жаткан учуру ошо Мерско уюму бүгүнкү күндө өтө бизге жакшы кабарды айтышты. 2022-2006 жылдын ичинде 22 мектебибиз ошол Мерско уюмуна сунушталгандыгы бизди өтө кубандырып турган мезгил. Ошол 30 мектепте бүгүнкү күндө ысык тамакка киргизүү боюнча чоң иштер жүргүзүлүүдө. Мен атым Чолпон Карпбекова. Мен болсо айыл чарбасынын өндүрүмдүүлүгүн жана тамак ашты жакшыртуу долбоорунун 3-чү компонентинин координатору болуп иштейм. Негизи долбоор 2016 жыл башталган. Долбоордун аяктоо мөөнөтү 2022-30 июнь деп атабыз. Негизги максатыбыз айыл чарбасынын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу менен бирге биз иштеген 60 айыл аймакта жашаган калктын тамактанууга болгон жүрүм-турумун өзгөртүү менен бирге тамактануусун жакшыртуу болуп саналат. Бүгүнкү күндө ушу Баткенде өтүп аткан иш-чарага катышып жатабыз. Анткени ошо көп тармактуу платформага азык-түлүк коопсуздугу боюнча программага кол коюлуп, ошо Баткен областында иштеп аткан тамактануу жаатында иштеген уюмдардын баары чогулуп, бүгүнкү күндө бир иш-чара иштеп чыгып, ушундай иш-чара жүргүзүп атабыз. Долбоордун негизги 3 компоненттен турат. Биринчи компонентибиз ички каналдарды оңдоп берүү, экинчи компонентибиз айыл чарбасы боюнча кеңештерди өткөрүү, үчүнчү компонентибиз азыктануунун сапатын жакшыртуу боюнча иш-чараларды жасайбыз. Баткен областы боюнча 6 айыл аймакта иштеп атабыз. Кадамжай районунда 4 айыл аймакта, анан Лейлекте 2 айыл аймакта иштейбиз. Биз болсо ушу долбоор башталаардын алдына койгон максатыбыз бар. Мен төмөндө айтып кеткендей, Кадамжайда 4 айыл аймакта, Лейлекте 2 айыл аймакта эле иштейбиз. Долбоор бүткүчөктүү ушул айыл аймактарда эле карайбыз да, башка жаңы айыл аймактарды алганга андай бизде мүмкүнчүлүк жок. Ар кайсы ушундай класстарга бөлүп алдык. Кийинки анан азык-түлүк коопсуздугун камсыздоодо продукттун бар болгондугу жетишсиз да, анын баасы дагы арзан болуш керек. Мисалы үчүн бизде эттин көлөмү мисалы үчүн жетиштүү болсун дейли. Бирок ага болгон баа 1000 сом болсо, бул дагы биздеги азык-түлүк коопсуздугу жок болгондугун билдирет да. Себеби дегенде адамдар аны сатып албаса, аны жей албаса, бул дагы биздин азык-түлүк коопсуздугубуздун жок экендигин дагы билдирет да. Ошондуктан ага болгон баа дагы арзан болуш керек. Учурда биз кандай абалды көрүп атабыз? 2020 жыл менен 21 жылды салыштырганда дээрлик ошол 9 азык-түлүктүн басым бардыгы 60-50%га чейин кымбаттагандыгы майкызак болот да. Бул деген сөз биздеги ошол үй-бүлөлөрдүн жанагы көпчүлүк бөлүгүндө импорттап атабыз. Анан учурдагы жанагы бааларга болгон көтөрүлгөн тартышты кымбаттоо негизи ушул импортко көз каранды болгон товарларга баалар өсөт да. Себеби байкап көрсөк, мынакей нан азыктары, буудайды биз көбүнчө өзүбүздө ал өскөндүгү менен байланыштуу Россия менен Казакстандан импорттойбуз. Анан Россияда, Казакстанда баа кандай болсо, бизде дагы ошондой баа болот да, кымбат болуп калат. Анан өсүмдүк майы. Өсүмдүк майынын негизи көпчүлүк бөлүгү бул Россиядан келет. Анан өзүбүздө болсо болгону 20% өндүрөбүз да. Калган 80%ды Россиядан импорттойбуз. Кум шекер боюнча дагы ушул акыркы 2018-2017ден бери биз импорттап калдык көпчүлүк бөлүгүн. Анан калган сүт азыктары, жашылча мөмөлдемеси менен картошка боюнча биз өзүбүз жакшы толук камсыздайбыз. Ал эми эт азыктар, мөмөлдемештер, жумуртка боюнча ушул жарым-жартылай камсыздайбыз өзүбүз. Сатып алып үй-бүлөдө тамак аш рационунда колдонгонго мүмкүнчүлүгү болот да. Үчүнчүсү болсо бул физикалык жеткиликтүүлүк.
Бул кандай түшүнсө болот? Товар бар, анын баасы арзан, бирок ал элге жеткиликсиз. 2020 жана коронавирус убагында мындай окуя болгондо маска биздин өлкөбүздө бар, Кыргызстанда бар маска. Анан баасы 10 сом болсо, мисалы үчүн, алганга бардыгы даяр, бирок аптекага барса маска жок. Жана монополисттер же болбосо башкалар ошол продукциянын элге жеткизбестен сактап турган учур болсо, ошол физикалык жеткиликтүүлүк жок болгондугу да. Бул биринчиси, искусственный жеткиликтүүлүк жок болгондугу. Андан сырткары жанагы алыс жайга ашкан жерлер бар, базарларда мисалы үчүн, тоолуу жерлер бар, тышында кар түшүп мисалы үчүн бара албай калган нерселер бар. Адам ошол акчасы бар, арзан ошол базарга барып сатып алганга мүмкүнчүлүгү бар болсо, бул ошол физикалык жеткиликтүүлүктүн бар болгондугусу да. Талкуу сөздөр болот. Бул тамак аш коопсуздугу. Бул ошол биз жеп аткан тамак аш безопасный болуш керек, коопсуз болуш керек. Жанагы өстүргөндө туура өстүрүш керек, техник регламенттерге сакталып, ошол талаадан баштап, ошол тамак ашка, тарелкага чейин келечектеги процедуранын ошо туура жүрүшү, нормалар сакталышы, бул ошол бардыгы тамак аш коопсуздугуна кирет. Ошол 4 компонент толук түрдө камсыздалганда, ошондо бизде тамак аш азык-түлүк коопсуздугу камсыздалган болот да. Ошол көңүл бурганыңыздарга рахмат. Кыскача